Салам достор. Бүгүн биз чуркоонун астындагы даярдоочу көнүгүүлөрдү чогуу жасайбыз. Чуркоонун астында көнүгүүлөр денени чуркоого жылынтып даярдап жана чуркоо убагындагы ар кандай жаракаттардан сактайт. Биринчи көнүгүү бул ордуңузда туруп жөө басуу. Бул көнүгүү жүрөктү ойготуп, булчуңдарды ишке киргизет. Бул көнүгүүнү 30 секунд арасында кылабыз. Экинчи көнүгүү өйдө жагыбызды дагы чуркоого даярдайбыз. Биринчи ийинден баштайбыз, артка 4 жолу айлантып, астыга 4 жолу айлантабыз. Андан соң колубузду жазып, артка 4 жолу, астыга 4 жолу айлантабыз. Колубузду көтөрүп, бүт денебизди ылдый салабыз. Баарын 4 жолдон кылып чыгабыз. Үчүнчү көнүгүү денебиздин ортосун чуркоонун астында ишке киргизет. Биринчи кыймыл, колубузду белге коюп, белибизди оң тарапка толуп айлантып, 3 жолу сол тарапка толуп айлантабыз. Андан соң жогорку салмагыбызды оңго таштап, сол колду көтөрөбүз. Жана сол жака таштап, оң колду көтөрөбүз. Ар бир кыймыл 6 жолдон кылынат. Төртүнчү көнүгүү бул бут жана тизе көнүгүүлөрү. Чуркоодо бут башкы роль ойногондуктан жакшылап ойготуп алабыз. Биринчи кыймыл, тиземди бириктирип, сол жака 4 жолу айлантып, жана оң жака 4 жолу айлантабыз. Андан соң ар бир бутту капталган 4 жолдон айлантабыз. Жана секирүүчү кыймыл менен аяктайбыз. Көнүгүү кылуу убагында туура дем алуу өтө маанилүү. Терең дем алып, терең дем чыгарабыз. Чуркоо убагында да дем алуу бузулбашы керек. Көнүгүүлөрдү аяктап чуркоонун астында ордубузда жай кыймыл менен 30 секунд чуркайбыз. Бул көнүгүү бүткөндөн кийин чуркап баштасак болот. Бул чуркоонун астында кылуучу көнүгүүлөр болду. Чуркап бүткөндөн кийин дагы сунулуу көнүгүүлөрдүн кылууну унутпайбыз. Жунипер кыз менен чогуу машыгып, денебизди жана ички дүйнөбүздү чуркоо менен күчтөндүрөбүз.